Бардыңыздарга салам. Сиздер көрүп турган ийгиликтүү Нарматова Самара кандай кыйынчылыктарды басып өткөн? Ар бир ийгиликтин артында кыйынчылык жана чоң аракеттер турат. Бүгүн сиздер менен ачык ушулар жөнүндө сүйлөшүүнү туура чечтим. Баарыбыз эле билебиз, ийгиликтүү инсандарды көргөндө негедир ар бир адамдын ою өзгөчө. Кээ бирлери суктануу менен азаматсың, ушундай ийгиликке жетишкениңе молодец десе, ал эми кээ бирлери ич күйдүрүү менен кабыл алып, буга бирөө жардам берет да, буга Кудайым берип койгон да деген ушундай ой пикирлерди айтып келесиздер. Бүгүнкү күндө мен тааныган көптөгөн ийгиликке жетишкен инсандарды билемин. Алардын кандай иш жүргүзгөнүн, кандай кыйынчылыктар болгонун өзүм көзүм менен көргөн үчүн мен алардын ар бир ийгилигин аябай баалап келем. Менин бүгүнкү жашап жаткан жашоом дагы өзүнөн өзү пайда болуп калган эмес. Мен дагы көптөгөн кыйынчылыктарды басып өттүм. Бул жумушту баштаганымда көптөгөн кыйынчылыктар болду. Ошолор жөнүндө сиздер менен бүгүн ачык сүйлөшөбүз. Мен ушул недвижимость боюнча иштеп баштаганда эч кандай бизнес планым болгон жок. Эч кандай мынча акча табам деген дагы оюм болгон эмес. Болгону элдерге кызмат көрсөтүп, элдердин рахматын алганыма аябай кубанып, кээ бир учурлар болгон, кардарлардын акчасы жетпей калса дагы өзүм жаныман кошкон учурлар дагы болгон. Ал эми кыйынчылыктар жөнүндө айта турган болсом, бул ишти баштагандан кийин соц тармактарга өзүмдүн жасаган жумуштарымды жүктөй баштаганымда элдердин аябай критиковать эткени, жаман комментарийлери жүрөктү аябай ооруткан учурлары болгон. Ийгиликтин артында кыйынчылыктар деп айтып кетпедимби? Кыйынчылыктар дал ушул элдин сыны, элдин ою, элдин сага болгон мамилеси аябай маанилүү экен. Ошол эле учурда мени сындап, аябай жаман жазган комментарийлердин артынан уктай албай калган күндөрүм дагы болгон. Ал эми ошолордун баардыгына чыдап, ошолордун баардыгын басып өткөн адам гана чындыгында чыныгы ийгиликке жетише алат. Менде болгон мындай ойлор болот да, ар бир эле адамда. Бул иш меники эмес экен. Мен канчалык жасаган ишимди элдер баалабайт экен, мен бул жумушта иштебейм, буну таштайм деген учурлар дагы болгон. Бирок элдердин ушул нерсеге муктаж экенин, үй алууга менин жардамым керек экенин, мен билген нерсени башкалар менен неге бөлүшпөймүн деген нерсе менин оюмда тура берди да, кетпей. Ошондуктан кайрадан уктап тургандан кийин же болбосо элдер байланышып сага жакшы бир сөз айтса, сен дагы да алдыга күч чогултуп аракетиңди баштайт экенсиң. Менде көп жолу болду мындай нерселер. Кээ бирлер сындады, бут тоскондор болду. Бирок ошого карабастан алар менен унчукпай коюп, кээ бир моменттерде укпамыш болуп коюп, ошол нерселердин баардыгынан өтө алдым десем болот. Азыр болсо тескерисинче, мисалы аябай критиковать этип, узун кылып комментарий жазгандарды көрсөм, аябай күлкүм келет. Себеби ал учурда ыйлагым келип уктай албасам, азыр болсо ай байкушум ай, сенде өзүңдү оңдоого, өзүңдү өнүктүрүүгө убакытыңды кетирбей мени критиковать этип отурасыңбы деген бир ушундай боорум ооруган учурлар дагы болот. Себеби кандай адамдар иш жараткан, өзүңүздөр билсеңиздер деле болот. Мисалы бир иштин иштеген адам, же болбосо бир ийгилик жараткан адам, же болбосо ийгилик жаратам деп аракет кылып жүргөн адам эч качан бир жаман нерселерди сиздерге каалабайт. Себеби ал өзү менен алек. Өзүн өзгөртүүдө, өзүн өнүктүрүүдө, өзүнүн бир деңгээлдерин өзгөртүүгө, жашоосун өзгөртүү менен алек. Ал эми отуруп алып, сен бул жерде мындай сүйлөп койдуң, сен тиги жерде мындай деп койдуң деген сөздөргө мен таң калып, азыр болсо таң калбай эле күлүп, ай байкуш, өзүңө убакыт бөлсөң жакшы болмок экен, мага ушунча текст жазгандан көрө өзүңө бир пайдалуу нерсе кылсаң жакшы болмок экен деп калам. Негизи эл менен иштешкен өтө кыйын.
бирок баардык нерсенин жолун тапса болот. Ар бир биздин компанияга кайрылган мекендештерге турма туру мамиле жасаганга аракет кылам. Эч кандай эч нерсе обещать этпейм, мынтип жиберем сага мындай убакытта деп. Бирок ошол менен эле биргеликте баягы кардарлардын ишинен булар мага алып бериш керек. Булар мага, мен буларга акча төлөп берип атам, булар мага обязан деген сыяктуу ушундай моменттер дагы жолугат. Бирок бир учурларда кыйын болгондо мен атам менен аябай көп советтешип, атаман акыл алып, жасап аткан нерселердин баардыгы туурабы же болбосо кандай элдер менен мамиле кылуу жөнүндө дагы көп сурап турам. Эгерде мен туура эмес жасап атамбы же меники туурабы деп кээ бир учурда кардарлар менен менин ортомдогу келишпестиктерди дагы атам аркылуу сурап, мен туура эмес жасап аткан болсом, демек ал адамдан кечирим сураганга дагы даяр болгон учурларым болгон. Бирок атамдын бир кеби бар эле, эгер сен өзүң ички дүйнөңдө чын дилиң менен жасап жатсаң баардык нерсени, ал адам кандай сени баалайт, кантип сага айтат, ал маанилүү болбош керек. Сенин эң башкысы ички дүйнөң, адамгерчилигиң, өзүңө болгон ишенимиң бийик болуш керек, ар дайым ошондой болуш керек деген бир ушундай жакшы сөздөр бар эле. Ошону аябай жашоомдо көп пайдаланам, себеби кайсыл кардар болбосун, жөнөкөй кардар ошол эле учурда жазасыздар, булар акчасына карап мамиле жасайт, мындай деп. Биздин компания аркылуу миллиондогон акчасы бар адамдар келип бизден үй албайт. Бизге жөнөкөй, карапайым кардарлар келип үйлүү болот. Ошолорго жакшы деңгээлде сонун кызмат көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ошон үчүн баягы кандай жумушту баштаба, эмне жасаба, эң башкысы айланаңдагы адамдарга эмес, же болбосо бир нерселерге эмес, болгону өзүңө деген ишенимиң ар дайым жогору болуш керек. Ошондо гана сен тепкичтерден акырындап өзүң көтөрүлүп, бир жакшы результаттарды жарата аласың, жакшы ийгиликтерди жарата аласың, элге жакшы пайдаңы тийгизе аласың. Ушундай мекендештер. Эл менен иштешүү негизи кыйын, бирок ошого карабастан ар бир нерсенин жолун тапса болот. Мисалы, биздин компанияга кайрылган үй алам деген ар бир мекендештерге турма туру мамиле жасаганга аракет кылабыз. Көп айтышат, силер акчасына карап үй алып бересиңер, анан дагы башка, бирок баардыгы андай эмес мекендештер. Бизден жөнөкөй, карапайым, үй алам деген жакшы максаты менен келген мекендештерге ар дайым жакшы кызмат көрсөтүүгө аракет кылабыз. Атамдын бир айткан сөзү бар эле, эгер сени жаман деп жаман сүйлөсө, ар бир адамдын оозунан чыккан сөзү кайра өзүнө зыян келтирет деп. Ошон үчүн эч кимге капа болуп, бирөөгө тарынып, андай адаттарды калтырдым, себеби ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине жараша, түшүнүгүнө жараша ой жүгүртөт экен. Ой жүгүртүү бул биздин эң жашоодо ийгиликтерге алып баруучу нерселер. Кыялдануу, ой жүгүртүү, же болбосо дагы ушундай сыяктуу. Эгерде сиз өнүгүп, алдыга жылам, аракет кылам, жашоомду өзгөртөм десеңиз, бул жашоодо ар бир тепкичтерден туура өтүшүңүз керек, тепкичтерден акырындык менен. Мен деле мисалы жашоодо бул жумушту баштаганымда дейинби, башка жумушта иштейинби, бирок мен ошол ар бир жумушту жакшы аткарууга, мыкты деңгээлде аткарууга аракет кылам. Ал эми адамдардын мамилесине келе турган болсом, көптөгөн адамдар менен мамилемди үздүм, ал эми көптөгөн адамдар менен мамилемди кайрадан ордуна келтирдим десем болот. Себеби кээ бирлери менин ийгилигимди коштой албады. Коштой албаганда кандай? Мисалы, аябай аларга жакпады менин ийгиликтерим, өздөрү эле сүйлөшкүсү келбей алыстаса, ал эми жөн эле мындай жүргөн жакшы катташпаган адамдарым мен менен келип мамилесин кайрадан өзгөртүүгө, мага жакшы бир сөздөрүн айтып, эми бул адамдарда баягы бар го, жакшы сөз болгону ошол мага келип же бир нерсе кылып бербейт, болгону жакшы сөздөрү менен колдоп, жок дегенде 2 минутта убактысын кетирип WhatsApp'тан жазып, ушундай жок дегенде ушундай колдоолорду аябай көп алдым. Анан Екатеринбург шаарында чындыгында мени колдогондор, мырзалар, акелер, инилер аябай көп болду ушул жумушту баштаганымда. Аларга дагы өзүнчө бир ыраазычылыгымды айтып кетким келет, себеби
ошол баштаганда эмнеге видеоңуз чыкпай калды, клиенттериңиз келип атабы, баары жакшыбы, иштериңиз болуп атабы деп сурап, ар дайым ушундай колдоо көрсөтүп турган биздин мекендештерибиз дагы көп. Андыктан баардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. Менин YouTube каналыма катталып, жакшы деген кнопканы басууну унутпаңыздар. Ар дайым сиздер үчүн жакшы видеороликтерди жаратуу менен келебиз иштеп. Андыктан баарыңыздарга